Москвада генералдын өлүмү боюнча Россия бийлиги буну теракт деп атады. Колдо жасалган бомба унааны чачыратып салган. Бул тууралуу иликтөөлөр башталды. Россияда адам өлүмүнө шектелген адам Кыргызстандан кармалып, УКМКнын абагына киргизилди. Бишкектеги көчөлөрдүн биринде 2 айдоочу UFC'де мушташкандай эле мушташты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Орусияда киши өлүмүнө шектелип, издөөдө жүргөн жаран Кыргызстандан кармалды. УКМК Кыргызстанга мыйзамсыз өткөн Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн жаранды кармашты. Атайын кызматтын маалыматы боюнча ал киши өлтүрүү фактысы боюнча издөөдө жүргөн жакынкы батыш өлкөлөрүнүн биринин жараны. Ага 2024-жылдын январынан баштап издөө жарыяланган. Чет элдик жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылбоо максатында Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өтүп, андан ары өлкө аймагында легалдаштыруунун жолун издеп жүргөн. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жаран кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта. Москванын четинде машина жарылып, генерал-лейтенант Ярослав Москалик каза болду. Россиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башкы ыкчам башкармалыгынын жетекчилигинин орун басары генерал-лейтенант Ярослав Москалик Москва облусунун Балашиха шаарында унаа жарылып каза болду. Бул тууралуу тергөө комитетинин расмий өкүлү Светлана Петронко билдирди. 25 апрелде Нестеров көчөсүндөгү турак жайдын коросунан Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унаа жарылган. Ал толугу менен күйүп кеткен. Окуянын кесепетинен бир адам каза болгону кабарланды. Маалыматка караганда колго жасалган жардыруучу зат табылган. Россиянын тергөө комитети адам өлтүрүү жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Булак Спутник Кежи. Бишкектеги көчөлөрдүн биринде 2 айдоочу эрежесиз уруш уюштурду. Көчөдө мушташкан айдоочулар аныкталды. Бишкек шаарында көчөлөрдүн бирине унааларын жол ортосуна токтотуп коюп, мушташкан 2 айдоочу аныкталып кармалды. Бул туурасында Сверлов Риптин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, кечээ 25 апрелде орун алган. Милицияга 2 айдоочу тең бири-биринин үстүнөн арыз жазышкан жана коомдук тартипти бузган үчүн экөөнү тең майда бейбаштык негизинде кылмыш иши козголгон. Учурда 2002-жылы туулган жана 1995-жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Белгилей кетсек, буга чейин 2 колдон мушташып жатканы тартылган видео социалдык баракчаларга тараган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Өрүк зардагы кыргыз улуттук кийимдерин кийген кыздардын суктандырган видеосу тарады. Баткендеги өрүк багын көркүнө чыгарган кыздардын видеосу коомчулукту суктандырды. Учурда өрүк сарлуу Баткен түркүн түскө боелуп, мөмөлүү дарактардын гүлдөп жаткан убагы. Дал ошол кооздукадагы да көрк берген улуттук кийимдерди кийген айымдар жана кыздар болду. Тасмада алардын бийлеп, бак аралап басып жүргөнүн көрүүгө болот. Улуттук баалуулуктарга басым жасалган бул тасма коомчулукту суктандырып, жылуу пикирлер менен коштолушууда. Кыргызстан Баткенден башталат. Камчы Экташиев Бишкектин милициянын кайгылуу кызматына 5 кызматкерине акчалай сыйлык берди. Бүгүн 26 апрелде УКМК төрагасы Камчы Экташиев Бишкектин милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынын кызматкерлерин сыйлады. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, патрулдук милициянын 5 кызматкерине акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ташиев кызматкерлердин иши менен таанышып, кызматтык нускамалардын сакталышын, жарандар менен өз ара аракеттенүүсүн текшерип, мыйзамдуулукту сактоо, калктын коопсуздугун камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле ар бир мамлекеттик кызматкер ар бир саатын өз мекенине кызмат кылууга арнап, Кыргызстан үчүн жан дили менен иштөөгө милдеттүү экендигин кошумчалады. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге
каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Садыр Жапаров 500 метрден бир кат таштаны чогултканын айтып, кыргызстандыктарга кайрылды. Биз келечек муундарыбызга таза жана күчтүү мамлекетти калтырууга милдеттүүбүз. Бул туурасында бүгүн 26 апрелде президент Садыр Жапаров Аларча жаратылыш паркында өткөн ишембилик учурунда билдирип, кыргызстандыктарга чакыруу жасады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, ишембиликке президенттин администрациясынын иш башкармалыгынын жетекчилиги, кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысы элге өз жаратылышына аяр мамиле жасоо, таштанды калтырбоо, өзүнө жана курчап турган чөрөгө карата аяр мамилени калыптандыруу чакырыгы менен бир нече ирет кайрылган. Ал белгилегендей, Аларчадагы Карагай токоюн аралап болгону 500 метр басып өткөндөн кийин бир мүшөк таштанды чогулткан. Буга байланыштуу ал апаларга кайрылып, таштандылардын арасында ыргытылган балдардын жалаяктары көп экенин баса белгилеп, аларды токойго эс алуу жайларына калтырбоону өтүндү. Таштананы ким таштап жатканына карабастан, туристтерби, жергиликтүү тургундар болобу, таштананы көргөндө жанынан өтүп кетпеңиздер. Аны чогултуп, жакынкы таштанды челекке алып барыңыздар. Бул кыйын эмес, колуңар булганып калбайт, деди мамлекет башчысы. Президент жаратылышты коргоого чакырып, кыргызстандыктар ага өзү кам көрбөсө, биз үчүн башка эч ким жасабасын баса белгиледи. Эгерде биз жаратылышка ушунчалык кайдыгер болсок, аны 10-15 жылда, 20-30 жылда эле жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ал эми жаратылыш түбөлүк болушу керек, өлкөбүз таза болушу керек. Биз келечек муундарыбызга таза жана күчтүү мамлекетти калтырууга милдеттүүбүз, деп кошумчалаган Жапаров. Arasında öyle kim bilir harcağından gelir. Butulka. ...550 metre yer bastım ben Alarçanın içine. Bir müşök taşlandı mı? 500 metrede. İnsanların yaratılışta özümüz bulgayız. Gel buna. Hürmetli Kırgızstanlıklar mı? Şu Alarçanı Öyde Karay, Karagay'ın arası bir 500 metreyle bastım öyle 500 metrede bir müşök taşlandı çoğulttu. Ayrıca bizden ayımlar kaytarım, jana balların pamperslerin göğürü kıtat kesinler. Oşonu ırgıt bağla da. Meyli turistler bulgav atat deyli makul. Turistler taşlap ketken taşlandığını dağı
биздин өзүбүздүн жарандар, кыргызстандыктар ошо өзүңөр эле салып келген, тамак аш салып келген баштыктарга чогултуп, салып, оозун бууп, анан үйгө барганда, машинелерге салып коюп, үйгө барганда таштанды кыргытып койсоңор, колуңарга эч нерсе жугуп калбайт. Колуңарды жууп алсаңар болот. Ошон үчүн мына өзүбүздүн жаратылышты өзүбүз сактайлы муну. Биз сактабасак башка эч ким келип, башка жак өлкөдөн келип сактап бербейт. Ошондуктан жаратылышты таза сактагыла. Мындай кылган уят. Мына 500 метр мына. Бардыгы күбө мына тегеректейлер. 500 метрде мен эле бир мешок таштанды чогулттум. Жолдо карай келип атсак бир бала эми таштанды терип жүрөт. Бир эле бала 2 мешок. Бир 300-500 метрде алдагы 2 мешок жолдун жээгинен таштанды чогултуп атат. Эгер биз ушинтип жаратылышка ушундай мамиле кыла турган болсок, анда бул жаратылышыбызды 10-15 жылдан кийин, 20-30 жылдан кийин жоготуп алабыз. Бул жаратылыш түбөлүк туруш керек. Мамлекет түбөлүк күчтүү болуш керек, таза мамлекет болуш керек. Келечек муунга биз таза, күчтүү мамлекетти таштап кетишибиз керек.